Кыргыз-Тажик чегарасында ок атылды, жабыркагандар бар. Окуя 2-июнь түнү Баткен облусунун Экеташ аймагында болгон. Анда Тажикстан тараптан белгисиз адамдар аңчылык курал менен Кыргызстандын жарандарына бир нече жолу ок чыгарган. Кыргыз-Тажик чегарасында ок атылып, бир адам жабыркады. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя 2-июнь түнү Баткен облусунун Экеташ аймагында болгон. Түнкү саат 1:20 чамасында Тажикстан тараптан белгисиз адамдар аңчылык курал менен Кыргызстандын жарандарына бир нече жолу ок чыгарган. 38 жаштагы айдоочу Ош Исфана автожолу менен кетип бараткан. Жыйынтыгында ал жеңил жаракат алып, Самаркандек айылындагы ооруканага жаткырылган деп айтылат билдирүүдө. Ошол эле түнү эки тараптан укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жолукканы кошумчаланды. Учурда окуя болгон жерде милиция кызматкерлери иштеп, автоунааларды аймактык текшерип жатат. Саат 10:00 карата Кыргыз-Тажик чегарасындагы кырдаал туруктуу деп бааланды. Булак Спутник KG. Прокурор блогер Сыдымановду сот залынан кармап 6 жылга камоону соттон суранды. Прокуратура блогер Элмирбек Сыдымановду сот залынан камакка алып, 6 жылга эркинен ажыратууну соттон суранды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна блогердин адвокаты Али Магаев билдирди. Анын айтымында Бишкектин Октябрь райондук сотундагы 2-июндагы отурум ушундай нуктап өттү. Сот биздин лингвистикалык экспертиза жүргүзүү тууралуу өтүнүчүбүздү зарылчылык жок деп четке кагып койду. Сыдымановду хейтерлер жана блогерлер козуткан болчу. Алар анын апасын, карындашын өзүн сөгүп козуткандыктан ал ошолордун дарегине кайрылып сүйлөгөн. Сыдыманов аймак аралык кастыкка чакырган эмес. Адвокат жары сөз кезеги ага келгенин, бирок даярданыш үчүн соттон 5-июнга чейин убакыт суранганын айтып берди. Блогер быйыл 18 февралда Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалып, 28 февралда үй камагына чыгарылган. Ага жаза кодексинин 313 беренеси расалык улуттук, диний жана аймак аралык кастыкты араздашууну козутуу боюнча айып коюлган. Сыдыманов Инстаграмда Сыдыман деген ат менен белгилүү. Ал буга чейин өзүнүн баракчасы аркылуу түз эфирде Кыргызстандын айрым облустарында колдонулган сөздөрдү сындаган. Бул коомчулукта кызуу талкууга алынган. Кийин өзү жаңылганын мойнуна алып кечирим сураган. Апасы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, уулу кастыкка чакырбаганын айткан жана анын ишине калыс көзөмөл жүргүзүүнү өтүнгөн. Булак Азаттык KG. Окумуштуулар жерге коркунучтуу аsteroid жакындап калганын эскертишти. Өлчөмү 250-570 метр болушу мүмкүн болгон коркунучтуу asteroid ишемби күнү жерге жакындайт. Бул тууралуу НАСАнын окумуштуулары билдиргенин чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, коркунучтуу asteroid биздин планетадан манималдуу аралыкта 6-июнь күнү саат 9:20 Бишкек убактысы боюнча учушу керек. Окумуштуулардын айтымында бул жолу asteroid жер менен кагышып кетпеши керек. Анткени ал айдын орбитасынан 13 эсе алыс өтөт. Бирок бул asteroid потенциалдуу кооптуу болуп эсептелет. Анткени анын траекториясы биздин планетанын орбитасын кесип өтөт. Булак Супер KG. Нарында коронавирус аныкталган бир аял көз жумду. 79 жаштагы аялдын кант диабети сыяктуу өнөкөт оорулары болгон, вирус жуктуруп алгандан кийин илдеттер козголуп кеткени айтылды. Өткөн сутка ичинде Нарын облустук ооруканасында 79 жаштагы аял киши COVID-19 инфекциясынан каза болду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Маркум Нарын облустук ооруканасына 13 майда инсульт илдетинен дарылануу үчүн жаткырылган. Кийин коронавирус аныкталып, 29 майда госпиталга которулган. Кан басымы жогору болуп, пневмониясы күчөгөн соң жасалма дем алдыруу аппаратына туташтырылган. Тилекке каршы 1-июнь күнү жүрөгү токтоп калды, деди Үсөнбаев. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 1845ке жетип, анын ичинен 1219 бейтап айыкты. Тилекке каршы коронавирус 17 адамдын өмүрүн алды. Булак Спутник KG. Ошто 7 жаштагы балага учтуу темир сайылып калган. Ош шаарында 7 жаштагы баланын ичине учтуу темир сайылып калды. Бул тууралуу КМКнын басмачылык кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 1-июнь күнү саат 5:00 Жапалак айыл аймагынын Кеңеш айылындагы Жумабаев көчөсүнүн номер 3-үйүнүн тургуну 2013 жылы туулган баланын ичинен учтуу темир сайылып калган. Жерне КМКнын республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын куткаруучулары баланын ичинен сайылып калган темирдин учун кесишип, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Булак Супер KG. Новопавловка айылында турак үйдөн өрт чыкты. Тилсиз жоо менен күрөшүүгө Лелин жана Сокулук райондук өрт өчүрүү кызматтарынан 2 бөлүм таратылды.
Сокулук районунун Новопавловка айылында көп кабаттуу турак үйдөн өрт чыкты. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Алдын ала маалымат боюнча Новопавловка айылынын Фрунзе көчөсүндө көп кабаттуу турак үйдөн өрт чыккан. Өрттү өчүрүүгө саат 23:03 Лелиндик райондук номер 6 кызматынан 1-бөлүм, саат 23:06 Сокулук райондук номер 23 кызматынан 1 бөлүм тартылган деп айтылат билдирүүдө. Булак Спутник KG.